Жибек айым, мен каржы министрликке суроо берет элем да. Бүгүнкү күндө билим берүү системасындагы мектеп имараттарын ремонттоого, оңдоого канча каражат бөлүндү 2022-2021ге салыштырмалуу? Маалымат барбы? Бөлүндүбү? 2021ге салыштырмалуу көбөйдүбү же азайдыбы? Рачир Калбековна, биз жылына жана текущий ремонт деп эле 100 миллионго чукул акча карайбыз. Ошол акчаны Кыргызстандын бүт бардык региондордун жогорку окуу жайлары, мектептери, профтехлицейлери. Бул жерде только школдордо 100 миллион бул баа Значит, профтехлицейлерге бөлүнгөн жок. Бөлүнгөн жок. Бүгүнкү күндө азыр айтам канча акча каралып бөлүнгөн боюнча азыр айта кетейин, профтехти карап туруп азыр. Мен бул суроону эмнеге берип атам, сиз карай бериңиз. Анткени деген мына 21-жыл, 22-жыл салыштырмалуу ремонтторго канча бөлүнөт десек, такыр каражат бөлүнгөн мен такыр бөлүнгөн жок быйыл ПТУлардыкы, туурабы? Билим берүү министринин Азыр карадым, ооба, быйыл здание сооружения эч кандай сумма бөлбөп турбуз. Анан ПТУларда бизде ким отурат? Депутаттар отурган жок да. Туурабы? Аякта деген биздин балдарыбыз отурат. Ал балдар кандай шарттарда отурат? Кандай шартта билим алып атат деген мындай ошого коопсузданган адамдар бул мыйзамды колдош керек деп ойлойм. Анткени финансовый, хозяйственный деятельностьте биз өзүнчө болойлу, тапкан каражатыбызды бизге эле бергиле деген бул туура да. Анан текшерели деп эле бул тиги УКМКнын жолу менен кете берсек аягында деген бул мектеп, бул биздин Кыргызстанда иштей турган адам калбай калат да. Азыр мамлекеттик кызматта иштеген адамдар кол койгондон баш тартып калышты, коркушат. Чоң кызмат эмес, кичи кызматта отургандар. Анан билим берүү системасында бүт эле тиги аудиттер текшерет, анан бир жагы счетный палата текшерсе, экинчи жагынан фондторго каршы деп ата-энелер каршы болуп атышат, туурабы? Мына билим берүү системасынын орун басары отурасыздар. А сиздер айта албайсыздар, мамлекет тарабынан мектептерди ремонттоого, техничкага 30 жылдан бери акылар көбөйгөн жок. Ошондуктан биз аргасыз мындай вымогатель болуп, биздин ата-энелерден алып атабыз деп айта албайсыңар, тилиңер кыска. Мугалимдердин акыларын көбөйттүк, ремонтторго каражат аз бөлүнүп атат, жетишпейт. Охранага өзүнчө, камера койгонго өзүнчө. Аны мугалимдер да түшүндүрүп бере албайт. Профтехлицейлерде ошондой эле ситуация. Бул сиз Жанар мырза алайды айтып кеттиңиз, чоң алайды. Мага мисалы Сокулук район профтехлицейлери ушул эле маселе боюнча кайрылып, азыр сиз айтып атсаңыз, жазып атышат СМС. Бизде биз шопурларды үйрөтүп атабыз, повар болуп, анча-мынча кичи тойлорду тейлегенге мүмкүнчүлүк бар дейт. Швеялар болуп, кичине ошол өзүбүздүн тиккен каражат неме, кичине болсо да тыйын тап, ошого жумшамакпыз деп суранып атышат да. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу коллегалар, бул жерден деген фондторго бардыбыз, каршы болобуз, мисалы мектептеги, бирок деген өзүбүз бербейбиз. Анан бул жерде 200-лүк болуп калып атат да. Профтехлицейлерге мына быйыл бир да сом берилбептир. Анан өзүнүн тапкан акчасына ремонт хотя бы кылып алса, туалеттердин состояниясын барып кыдырып көргүлө. Ар бир райондо бар. Туалеттерди эшикте, мектептегидей эле бүт сыртта. Кошмарное состояние. Ошого эми бөлсөк дагы алардын тыйынына жабышпай, мен ойлойм, миллиарддап, миллиондоп, 100 миллиондоп мамлекеттик кызматта урдагандарды биз аңдыш керекпиз. Байкуш мугалимдерге бул эми жармашып албай. Рахмат, колдойм Жанар мырза. Рахмат. Эльвира Жагабековна, бул жерде мен маселе мындай колдойм деп атам да, атайын счет менен. Не дегенде эртең деле сиз сурайсыз, ошол, например, ар бир профтех училище канча акча чогулталды, канчасын кандай кылып тактай алды дегенде казначейство системада болбосо, эртең биз аны көрбөй калабыз. Да биз айтып атабыз, ошон үчүн атайын счеттон аркылуу кылсын, биз бул мыйзамды колдойбуз, биздин сунуш берип атабыз, экинчи чтенияда оңдоп кетели. Только система казначействодон такыр алып салбайлы, биз күнүмдүк көрүп турушкан боюнча депчи, мамлекет. 5-нчи микрофон. 5-нчи микрофон кош бериңизчи. Жибек айым, мамлекеттик көзөмөл болуш керек, анткени бул бюджеттик мекеме. Бирок сиздер каршы эмессиңер деген сөз да, туурабы? Ошо сиздин жобуңузга жараша каршы эмессиздер, просто көзөмөл болсун. Бул жерде жана 105-чи статья деп коет, если бюджетный кодекс алсаңыз, ал жерде система казначействодон чыгуу жөнүндө болуп атат да, биз ошону айтабыз, андан чыкпайлы. Сөз ошол жагын мен тактап коеюн деп атам. Рахмат. Колдойм. Рахмат.